Салам достор. Мен кайрадан эле сиздер үчүн жакшы бир маалыматтарды, жакшы бир сабактарды сунуштаганга аракет жасайм. Бүгүн сиздер үчүн кезектеги сабагымды сунуштайм. Мен тарабынан өтүлүп жаткан онлайн видео сабактарды же болбосо электрондук сабактарды онлайн сабак, кыргыз тили, 5-класс, Илгиз Шамырзаев, билим жана окуучу деген хэштегтердин жардамында түрдүү социалдык баракчалардан тапсаңыздар болот. Сиз менин баракчамда алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда менин баракчама катталып, коңгуроочуну басып койсоңуз, анда эмне десем, мен тарабынан жарыяланып жаткан, мен тарабынан даярдалып чыгарылып жаткан онлайн сабактарды эң алгачкылардан болуп көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Жана ошондой эле мага болгон сунуш пикириңиздерди төмөнкү социалдык баракчалар аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Сурооңуздар болсо, мен албетте сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге, сунуш пикирлериңиздерди кабыл алып, анын үстүндө иштегенге аракет жасайм. Бүгүнкү биздин онлайн сабагыбыз 3-сабак, 4-чейрек кыргыз тили сабагы. Темабыз тубаса жана туунду сынатууч. Биз жогорудагы 1-2 сабактарыбызда сынатууч, жөнөкөй жана татаал сынатуучтор жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн сынатуучка тиешелүү болгон тубаса жана туунду сынатуучтор боюнча билимибизди кеңейтебиз. Сынатуучтор жасалышына карата экиге бөлүнөт. Тубаса сынатуучтор жана туунду сынатуучтор. Кайталайм, сынатуучтор жасалышына карата экиге бөлүнөт. Тубаса сынатуучтор жана туунду сынатуучтор. Тубаса сынатуучтор. Заттардын сын сыпаты, өңү түсү, даамы, формасы, мүнөзү, сапаты сыяктуу белгилерин түздөн түз көрсөткөн сынатуучтор сапаттык сынатууч деп аталат. Сапаттык сынатуучтордун дээрлик баары тубаса сынатуучтор болуп эсептелинет. Караңыз, ичке, сулуу, ак, жашыл, тунук, ачуу, тегерек, тоголок, шайыр, түн, жакшы, жаман, өтө чоң, абдан сонун, саргыч, чоң кичине, жакшы жаман, ак кара. Мындай сынатуучтордун көпчүлүгү антонимдик катышты түзөт дейт. Демек, урматтуу окуучулар, билиңиздер, биз тубаса сынатуучторду аныктоо үчүн антонимдик катышка дагы маани беришибиз керек экен. Мисалы, ак, кара антонимдик катышта турат. Демек, ак деген сынатууч, кара деген сынатууч дагы булар жасалышына карата тубаса сынатууч болуп эсептелинет. Жашыл, ачуу, таттуу, узун, кыска, бийик, чапыз дегендер дагы мына ушул тубаса сынатуучка мисал болот экен. Мындан сырткары уңгу түрүндө турган деп айтсак дагы болот. Уңгу түрүндө турган сынатуучторду дагы биз тубаса сынатууч деп эске сактап алсак жеңилирээк болот. Эми туунду сынатуучтор боюнча сөз кылалы. Туунду сынатуучтор мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Суусуз, жыттуу, оттуу, балалуу, үлгүлүү, тартиптүү. Маани бергениңиздердей, кашанын ичинде алардын уңгулары турат. Ал эми ак түстө жазылган сынатуучтор булар ошол мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган туунду сынатуучтор. Туунду сынатуучтор айтып атат, мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат деп атат. Мисалы, сыз деген мүчө турат, биринчиде суу, уңгусу суу мүчөсү, сыз мүчөсү. Бул мүчө зататуучтон сынатууч жасоочу мүчө. Ал эми кийинки мүчөлөргө маани берсеңиздер, луу деген мүчө негизи. Бул мүчө дагы зататуучтон сынатууч жасоочу мүчө болуп эсептелинет. Демек, мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сынатуучторду биз туунду сынатуучтор дейт экенбиз. Машыгуу жумуштары. Маани бериңиз. Акылдуу, кызыл, тоголок, баладай,
балдай кечиресиздер. Балыктай жакшы, тартиптүү, сүйрүү, жоон, кичине. Токойлуу, тончон, шаардык, бузук, айылдык, жылуу, чоңраак, ыйлаак, бетегелүү, кыска. Эмне кылабыз? Урматтуу окуучулар, дал ушул сиздердин алдыңыздарга берилген, сиздердин назарыңыздарга сунулган бир канча сынатуучу сөздөрдү жасалышына карата туунду жана тубаса топко ажыратабыз. Туунду жана тубаса топко ажыраткан соң өзүңүздүн маалыматыңызды башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, же мага жооп берүүнү кааласаңыз, дал ушул видеонун астына аты жөнүңүздү, классыңызды жана туунду сынатуучулар булар, тубаса сынатуучулар булар деп эки топко бөлүп, комментарийге ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Мен албетте сиздердин жоопторду күзөтүп турам жана тиешелүү сунуш пикирлеримди, алардын туура же туура эместигин айтор ырастоолорду сизге жооп катары калтырам. Дал келтиргиле. Кийинки биздин жумушубуз дал келтирүү деп аталат. Мисалы, балалуу, тартипсиз, тоодой, алдуу күчтүү, ак жүздүү, жаанчыл, тончон, кара тору, кызыл ала, адепсиз. Мына ушул сөздөрдүн түгөйлөрүн дейбизби, айтор оң тараптагы бир канча сөздөр менен дал келтиребиз. Мисалы, балалуу эмне болушу мүмкүн? Балалуу аял, тартипсиз окуучу, тоодой салмактуу, ак жүздүү. Бул жагын өзүңүздөр улайсыздар. Эгерде бул сөздөрдүн түгөйлөрүн туура улаган болсоңуздар, анда ар бир сөзгө бирден сөздөр туура келет, жалпы 10 сөз болот. Эгерде баарын сиз туура тапкан болсоңуз, анда комментарийге өзүңүздүн жоопторду калтырыңыз. Бул өтө сонун. Үй тапшырма. Төмөнкү зат атоочтордон сынатууч жасоого болобу? Мисалдар менен түшүндүргүлө. Кечиресиздер, бул жерде техникалык катачылык болуп эки ч кетип калыптыр. Канат, токой, эс, билим, от, найза, сүт, даам. Бал, булак, шаар, темир үй. Ой, уйку, кийим, класс, намыс, тамаша. Мына ушул зат атоочтордон, урматтуу окуучу достор, сынатууч жасоого болобу? Эгерде боло турган болсо, кайсыл мүчөлөрдүн жардамы менен биз сынатууч жасасак болот? Мына ошолорду дагы комментарийге ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Ушуну менен биздин бүгүнкү онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Дагы да болсо менин баракчама катталууну унутпаңыздар жана өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди түрдүү социалдык тармактардан мага жолуксоңуздар болот. Сиздер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Кийинки сабактардан сиздер менен амандашканча сак саламатта туруңуздар.